Байкап көрөлүк ыясында 5 гектар жерге жүгөрү эгүүнү көздөгөн Нарын районунун Жамбулак айылындагы Эделвейс муниципалдык ишканасындагылар чу дегенде эле убара тартышты. Эгер коңшулаш учкун калктуу пунктунда үрөн себи техникасы болбогондо, буга чейинки төгүлгөн мээнет таптакыр текке кетмек. Бизге кичине техникалардан кичине жакшыраак кылыш керек экен. Неге дегенде жерди даана ровный кылып түзөш керек экен. Ошого биздин техникалар даяр эмес эле. Азыр биз мына бул тракторде жүгөрү сепкен селканы биздин кошуна айылдан учкундан алып келип алып, ошолордун жардамы менен сепип атабыз. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай, Теңир Тоо аймагындагы жалпы 120 000 гектар жердин 1400-үнө чыктуу тойутта 1000-ден эсептелген жүгөрүнү айдоо болжолдолгон. Аны менен Актала, Жумгал, Кочкор жана Нарын райондорунун дыйкандары алектенишүүдө. Бирок жогоруда кембаштардын кесипетинен иш дароо эле шыдыр кетпей жаткандыгын белгилейли. Чындыгында өткөн жылы облуста жүргүзүлгөн административдик аймактык реформадан үнөмдөлгөн каражатка негизинен чаап жыйноого ылайыкташтырылган техникалар сатылып алынган. Ал эми учурдагы өнөктүккө өтө зарыл сеялка бирин экиндеринде гана бар жана ал баарына жете бербейт. Комбайн чапкычын алганбыз. Эми мындай селкасы керек экен, сепкен немеси керек экен, техникалар керек экен да бизге. Жүгөрү негизи жакшы экен, башка айылдар айдап аткандан биз Жамбулакта быйыл айдап атабыз. Жүгөрү негизи массовой болуп жакшы берет экен да, анан быйыл силос бастырсакпы деп атабыз да. Кургакчылыктын кесепетинен тоют жетишерлик өлчөмдө камдалбаган өткөн жылдын ачуу тажрыйбасы башкы басымды чыктуу тоютту белемдөөгө жасоо зарылдыгын көрсөттү. Андан калса, адистердин эсептөөлөрүндө 1 гектар аянттан жыйналган жүгөрүнүн түшүмү ушунча эле жерден чабылган чөптөн 5 эсеге көп. Ошону менен бирге эле андан даярдалган силос малга абдан жагымдуу жана кыш бою этинен түшүрбөйт. Андыктан 4 түлүктүн мекенинен саналган Нарын облусуналардын өсүмдүктүн ушул түрүн өздөштүрүүгө ынтызарлыктары бекеринен эмес. Былтыр биз Нарын районунда ушу чыттык тоюту уюштуруп, былтыр 20 гектардан ашыкка ушул жүгөрүн септик элек. Былтыр жакшы өзүнүн пайдасын берди. Ошого байланыштуу бүгүн биз жалпы райондо 300 гектарга жеткирели деп атабыз. Дыйкандар былтыр ушул өзү дана билгенден кийин, мына өздөрү дагы ушул чыттык тоютту кайра ушул жерлерде эге баштады. Эми чыттык тоют биринчиден биздин малдарыбызга, сүт багытында уйларыбызга керектүү экен. Ошондой эле Теңир Тоо жергесинде кылкандуу дана эгиндерине да өзгөчө мамиле жасалуу менен 7000 гектарга буудайдын жана 22000 гектарга арпанын Нарындын шартына бап сорттору эгилери күтүлөт. Азыркы айдап себүү жумуштарында бир кезегидей күйүүчү, майлоочу майларга, үрөндөргө тартыштыктар жок. Антса да Теңир Тоо жергесинде жаңылык катары биринчи жолу айдап жаткан жүгөрүнүн болочок түшүмү кандай болот? Аны болголош албетте кыйын. Андыктан жожону күздө сатылгандай, анын түшүмү кандай болорун убакыт өзү көрсөтөр. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.